Өз баасына сатып алууда береке бар. Мен алгачкы жолу сапарга чыкканымда жолдошумдун оорукчандыгы жана балдарымдын жаштыгы себептүү атын сатып жаткан аялга күбө болгонмун. Ошондо инсапсыз соодагер жарым баасына далдал менен келишип аялга зулум кылган эле. Бирок көпчүлүк күбөлөр ага жардам берип, өз мал мүлктөрүнөн аз-аздан берген. Бир табып жолдошу үчүн дарыларды аялдын колуна карматкан эле. Арадан 2 жылдай өтүп, ошол соодагердин тилемчилик кылып жүргөнүн уктум. Ошол окуядан кийин малды муктаждыгынан улам сатып жаткан адамдардан малды өз баасына сатып ала турган болдум. Алар наркын билбейт эле. Мен болсо жүрөгүмө кулак салып, базар баасында сатып алат элем. Мына ушундан кийин иштерим алдыга жыла баштады. Бирден ишчилерди жалдашыма туура келди. Жада калса бир жолу 1 тондук матага берип жаткан дирхамдарымды албай койгон. Анткени ал матанын кымбаттыгын билбейт эле. Түшүндүргөндөн кийин ыраазы болду. Топтолгон акча чөнтөктө болбойт. Мисирде котормочулук кылышымдан мурун досум Абдусалам базарга акчасыз кирүүгө болбошун айткан эле. Бирок кокко тыйынсыз базарга кирдим. Иштерим жүрүшүп кетти. Акча чөнтөктө эмес экенин түшүндүм. Эгер акылыңды иштетип, аракеттен токтобосоң, акча көпкө күттүрбөйт экен. Котормочулук кылып тапкан акчаларымды жыйнап, кездеме соодасын баштадым. Ал учурда тапкан акчаларымдын жарымынан көбүн сактап коёр элем. Өзүмдү акча менен камсыздоо үчүн көпкө чейин котормочулук кылып иштешиме туура келген. Эгер иш баштайм деп акчаң болбосо, акылыңды иштет. Акча табууга кадыр болгон мүмкүнчүлүгүңдөн пайдалан. Кимдин канча акча табышын карап, акча табууга болгон таланттын билип алса болот. Бүгүндөн акча иштеп табуу талантыңды өстүр. Чоң акчага биринчи даяр болуп ал. Динар жана дирхамдарды иштете билген күнүңөн баштап, бай адам айланасың. Чынчыл шерик жеңиштин жарымы. Мен устазым Азирети Имам Азамдын алдына барганымда бир окуяга күбө болгом. Устаздын шериги бир матаны бир канча эсеге кымбатка саткан. Устаз кардарды алып келтирип, артыкча акчаларын кайтарган жана ошол кездемеден түшкөн акчаны толугу менен эхсан кылып, шериги менен ишти токтоткон эле. Ошондо шерик тандоодо этият болуш керектигин түшүнгөм. Абдусалам менин эң жакшы досум жана иштеримде шеригим болду. Ушул убакытка чейин андан кыянат көрбөдүм. Ал мага пайдадан канча берсем да, ыраазычылыгын айтканда көзүмө жаш келген. Ошондон бери бир да жолу пайданы бөлүштүрүүдө аныкын кем кылбадым. Ар дайым алтындарды бөлүштүрүп жатканда анын сөзү кулагыма угулар эле. Ал мага пайда деп берген акчаңа ыраазымын дейт эле. Мына ушундай шерик менен башында эле жарым жолду басып өткөм. Шериктик иште эсеп китепке так болушу керек. Бул иш зээнди көп кармаганы үчүн бир эсепчи жалдаганга туура болот. Эсепчи ар бир тыйынды көз жаздымда калтырбайт. Мына ушундай анықтык иштин жүрүшүнө себеп болот. Эрежелер намаздарга тоскоол болбосун. Устаз менен жолуктурган Аллага шүгүр. Алгачкы жолугушуудан баштап жашоомдо түп тамырынан өзгөрүү болду. Кылган насааттары кулактарыма жаңырып турат. Устаз иштерди намаздарга тоскоол болбой турган кылып, эрежелешти буйруган эле. Сунушка амал кылган биринчи күндөн тартып пайдасын сезгем. Ошондуктан иштерди 5 убакыт намаз арасында туурлаган адамдын жеңиши анык кепилденген болот. Намаздан кийин дубалар кабыл болот, максаттар пайда болот. Бейнамаздык кемчилик. Кээ бирлери иштерин, учурашууларын бүтүрүп алыш үчүн намазды артка сүрөт. Алар билбейт, кечиктирилген же окулбаган намаз менен иштери да артка кетип жатканын. Жакшылыкка сүйүнүп, жамандыкка күйүнбө. Бул алтын эреже устазым менен таанышкандан бери билем. Бул кишинин соода кербени жөнүндөгү 2 түрдүү кабарга жооп берген жообуна
таң калган элем. Арадан жылдар өтсө да ошол окуяны эсимден чыгарбадым. Акылдан адаштыра турган алтындарды тапсам да сүйүнгөндөн акылымды жоготподум. Оор күндөрү жакамды кармап кайгырбадым. Бир күнү мен гана биле турган окуя болду. Адатта зыянга учурасам эч кимге айтпайм, бирок дептериме жазып коем. Айтор бир күнү базарда алып сатары менен жолугуп калдым. Ал мага көп санда тери жана чылбыр буйрутма берди. Акчасын колуна алары менен беришин айтты. Сөзүнө ишенбедим. Сөз инсандын тирүүлүгү, сөзү жок адам өлүктөн айырмасы жок. Арадан 2 ай өтүп айткандарын жеткерип бердим. Тери боюнча түшүнбөгөндүктөн бир аз бузулуп кетиптир, бирок сапаты бузулбаган. Ал алып баргандарды алды. Акчасын бир күндөн кийин берерин айтты. Мен топтогон бар акчамды ошого жумшаган элем. Эртеси күнү андан жооп болбоду. Кездеме менен тери алышым керек эле. Кардарларымдын тынчы кете баштады. Эгер өз убагында жеткерип бербесем, башка соодагерлер кардарларымды тартып кетиши мүмкүн. Бирок чайкоочудан жооп келбеди. Мен кездеме алып келиш үчүн бир таанышымдан чоң суммада карыз алдым. Карыз мөөнөтүн 1 ай деп белгиледик. Тери буйрутма берген адам эң узагы дегенде 20 күн ичинде беришин убада кылган. Мен соода кербеним менен 1 ай өткөндө келдим. Карызымды кайтарып алуу үчүн чайкоочуга барып акчамды сурадым. Ал дагы убакыт беришимди сурады. Карыздын 1/10 бөлүгүн кайтарды. Ачуум катуу келгенинен күчтүүлүгүмө салып, аны өлтүрүп, уруп тепкилеп салгым келди. Бирок устазымдын сөзүн эстеп, оюмдан кайттым. Ага акыркы мүмкүнчүлүк берип, сураган мөөнөтүнө көндүм. Карыз алган таанышымдын алдына барып кечирим сурадым. Ага акча өтө зарыл экен. Мен 2 күндүн ичинде алып келген мал-мүлктү жарым баасына сатып, карызымды бердим. Зыянга учурадым. 1 жыл ичинде кездеме да, териде алып келе албай турган даражага түшүп калдым. Бир адам чыгып калды. Ал бир канча жылдан бери алтын топтоп, бирок аны иштетпейт экен. Андан карыз сурасам бербеди. Кийин түшкөн пайданын 3 бөлүгүн ага берүүгө сүйлөштүм. Мен бир жолу эле мал-мүлк алып келсем эле жетиштүү болмок. 1,5 айда жаңы нерселерди алып келдим. Аларды сатып көп пайдага ээ болдум. Карызымды пайданын үлүшүн да бердим. Ал дагы иштешүүнү каалап жатканын айтты. Ага зарылчылык болбогондуктан сунушуна макул болбоду. Мал-мүлк ала турган адамдарга кат жөнөттүм. Карызга алып, кийинкисинде берүү шарты менен иш баштап жибердим. Адамдардын ишеничине кирдим. Чайкоочу болсо убадасына турбай 6 айдан кийин карызын берди. Ачуум келбеди. Акчаны алдым жана кайра чайкоочулар менен иштешерде биринчи акчасын бербесе, иштешпегенге чечим чыгардым. Тигүүчү, токуучу чеберлер менен ар дайым карызга иштеше берем. Анткени аларга ишенем. Айтор артыкча кубануу кайгыруу, артыкча кайгыруу ооматсыздыкка себеп. Ошондон кийин капачылыкка күйүнбөдүм. Кубанычта артыкча сүйүнбөдүм. Орточо болдум. Оомат ачкычы. Соодага жаңы аралашып, тажрыйбам өтө аз убакытта бир окуяны баштан кечирдим. Кышында өтө суук болду. Сууктан улам 10 күндөй дүкөндү жаптым, бирок базар иштеп жатты. Мен үйдө отурдум. Ошол 10 күн ичинде башка бир бай киши мен алып келе турган нерселерди базарга алып келген жана баасын арзандатып жибериптир. Келсем, кардарлардын баары андан алып жатат. Ошону менен 6 айга бааны түшүрүү менен кардарларды көбөйтүп алдым. Ушул арада устаз менен көрүшүп калдык. Азирети имам бизге бактарды көрсөтүп туруп, кошуналары менен да тааныштырды. Бир кыл суу иче турган, бир кыл кык салына турган жердеги дарактар 3 кыл көрүнүштө эле. Мээнеттин мөмөсүн, кышты кыш дебей, жайды жай дебей кылынган иштин үзүрүн көрдүк ал жерде. Эң көп түшүм алган кошунабыз жаман жердин үстүнөн
кайра иштеп отуруп, мээнетинин артынан мол түшүм алганын айтып берди устазым. Мөмөсүз бактын ээси орточо болгон, бирок жалкоолуктуу себептүү азыркы учурда жалданма ишчи болуп калганын да билдирди. Устаздын багы орточо мөмө берген, көп карай албагандыгы үчүн ушундай болгон. Ошол күнү илимде да, соодада да ыңгайлуу убакыт күтүлбөйт экен. Ар бир мүнөт, ар бир саат, ар бир күн жаңы мүмкүнчүлүк экен. Кызматчыларыма да ушул эрежени өмүр бою үйрөтүп келдим. Ушул жөнөкөй эрежени өздөштүрүп алгандан кийин мүмкүнчүлүктөр эшиги ачылып кетти. Чындыгында жалкоолук бул оору. Алла Таала күчтүү пенделерин жакшы көрөт. Аларда береке да болот. Алар жакшы күмөндө жашайт. Ишке кабыл алуу эрежеси. Устазым дайым мага үй бүлөгө жаш бала өз ырыскысы менен келгендей, кызматчы да иш берүүчүгө өз ырыскысы менен келет дечү. Мен ушул убакытка чейин ал кишинин сөзүнө күмөн менен карабагам. Бирок кээде кызматчыга муктаждыгым болуп, бирок төлөөгө мүмкүнчүлүгүм болбой калар эле. Тоокел кылып кызматчы алсам, ага ылайык акчадан сырткары пайда да келет эле. Узак жыл соода кылып, көп адамдар менен иштеп, тажрыйба арттырдым. Кызматчыларды текшерип ишке алып, тез бошотуу керектигин аңдадым. 40 күн сыноо мөөнөтү менен ишке аламын. Ушул убакыт ичинде айлык бербеймин деп айтамын, бирок келишим бүтөөрү менен жасаган ишине жараша акысын да беремин. Кызматкерлерди 3 ирет эскертем. Биринчи жетекчи катары. Экинчиси кошумча иш тапшыруу менен каташын түшүнсө кошумча ишти алып коем. Үчүнчүсү айып пул саламын. Ошондо да талапка жооп бербесе, ал адам менен коштошом. Иштен бошотуу жарыяныда 40 күн болот. Мына ушундай эрежелердин негизинде эсепчини ишке алганбыз. Бирок анын сыноо убактысы 2 жыл болгон. Ушул мөөнөт ичинде аны бир досумдун колунда иштешин камсыздадым. Тажрыйбасы ашыраары менен жаныма алдым. Ошондон бери мени бир да жолу алдабады. Тартип менен иштегендиктен иштеримдин жарымынан кутулдум. Көбүрөөк ойлонууга, китеп окууга убактым болду. Урпактарыма ишенимдүү түрдө айта аламын. Кызматчыны ишке алдыңбы? Албетте өз ырыскысы менен келет. Ага кабатыр болуу. Туура суроо берүү илимдин жарымы. Атам мага көп кайталап, туура суроо берүү илимдин жарымы деп айтаар эле. Бул тууралуу хадисте да айтылган, бирок маанисин толук түшүнбөгөн экенмин. Базарга алгачкы кадамды таштап, кездеме соодасын баштап жаткан учурда да ошол сөздүн негизги маанисин түшүндүм. Инсан чырайлуу сурап, өзүнө керек болгон илим, тажрыйбаларды алышы мүмкүн. Абдусалам менен бир түрмөк мата сатуучусунан баштап, кездеме иштеп чыгарганга чейин жетип барганбыз. Буга чыныгы далил. Биз карапайым гана жол туттук. Аз гана матасы бар адамдан кыска мөөнөттүн ичинде көп мата таап беришин талап кылдык. Акыбетинде ар бир сатуучу өзүнүн чоң соодагердин жанына жөнөтө берди. Акыры кездемени иштеп чыгарган кишинин алдына бардык. Ал менен сүйлөштүк. Бул себептүү 2 жеңилдикке ээ болдук. Биринчиси арзан баада сатып алабыз, а экинчиси чайкоочулардан запкы жеген калкка арзан баада сата алабыз. Натыйжада кардарларыбыз көбөйүп, базарды ээлей баштадык. Мен ар бир илим алуучуга, ар бир соода кылуучуга туура суроону кеңеш беремин. Ниети калыс коюп, инсандардын пайдасын биринчи орунга коюп, калкка жеңилдетүү жолун издеш керек. Бүгүн бир адамга жеңил кылсак, эртең урпактарыбыз бүткүл элдин жүгүн жеңилдештирет. Инсап менен иштеп, чырайлуу сурак, береке эч качан аарыбайт. Туура суроо илимдин эле эмес, балким соодадагы пайданын да жарымы. Берешендик байлык булагы. Апам мага берешендиктин ар бир шагы жаннатка алып кириши тууралуу хадисти айтып берчү. Жаштыгымдан сарандык сезиминен алыс өстүм. Ата-энемдин берген тарбиясынан улам жоомарттыкты үйрөндүм. Балалыгымда ата-энем мени көп сыначу.
Bir günü jebe atышуу боюнча жарыштан келсем, ошондо 10 жашта элем. Апам дасторкон жайып жаткан экен. Кел балам, тамактанып ал деп дасторконго чакырды. Дасторкондо жарым гана нан бар экен. Курсагым өтө ачкан. Атам бакта иштеп жатат. Апам нанды коюп, иштери менен алаксып кетти. Түштөнү убактысы. Биз мындай убакта дайым бирге тамактанчубуз. Негедир алар келбеди. Ошол убакта тилемчи келип калды. Жүгүрүп чыксам, нан сурап туруптур. Дасторкондогу жарым нанды берип жибердим. Бир канча убакыт апамдын тамак алып келишин күттүм. Бирок тамактан дайын жок. Апамдан качан тамак даяр болушун сурасам, жообуна ыйлап жооп берди. Балам, бүгүн түштөнүүгө тамак даярдай албадым. Үйүбүздө жана сен тилемчиге берген нандан башка эч нерсе жок эле деди. Биз туз да татпадык. Ошол нанды сен үчүн алып койгон элек деди. Мен эмне деп жооп беришимди билбей калдым. Жүгүрүп көчөгө чыктым. Көпкө ойлонбостон базарды көздөй жөнөдүм. Ушул убакытка чейин үйгө нандын каяктан келишин билчү эмес экенмин. Илим алып, согуш илимдерин үйрөнүп жүрө берген экенмин. Эми күнүгө иштеймин. Базарга барып, чоңураак бир дүкөнгө кирдим. Дүкөн ээсинен иш сурадым. Эмнегедир сурап жатканыма уялдым, ыңгайсыздандым. Соодагер ынсаптуу киши экен. Мага дүкөндү тазалап, буюмдарды тартиптешке жакшы гана акы төлөп беришин айтты. Кеминде 5 пара Куран окулган убакытка чейин баардык ишти бүтөрдүм. Мага 1 дирхам берди. Тыйынды алдым да нан саткан жерге бардым. Алар акчаны алып нан берди. Ашкан акчага мөмө сатып алдым. Курсагым ачса да өтө кубанычта элем. Ата-энем үчүн нан алып бара жатканыма сүйүнүп жаттым. Короого кирип барышым менен апамды чакырдым. Жүгүрүп алдыма келип, колумдагы нерселерге үңүлдү. Кийин суроо бере баштады. Мен сүйүнүп жооп бере баштадым. Уулум, колумдагы нерселерди каяктан алдың деди. Иштедим апа. Кай жерде иштедиң? Базарда бир дүкөндү тазалап, буюмдарын тизип бердим. Ордуна 1 дирхам берди. Ошол акчага нан менен мөмө сатып алдым апа деди. Өзүмдүн арстаным, эр жүрөгүм деди. Апам ыйлап жиберди. Ошол учурда кошуна чыгып калды. Үйүнө шашылыш конок келип калганын айтып, нан сураганын келген экен. Билбеген абалда нанды көкүрөгүмө кысып алыпмын. Апам дароо колуман алып, нан менен мөмөлөрдү кошунага берип жиберди. Ичимен күйүп кеттим. Бирок бир оо сөз айта албадым. Унчукпастан тапчанга чыгып кеттим. Апам дароо ысык тамак, нан, чай алып келди. Атамды чакырды. Мен түшүнө албай туруп калдым. Апам күлүп атама карады. Атам жылмайып, башыман сылап сөз баштады. Уулум, сендеги берешендикти, мээнетчиликти жана тез чечим чыгарууңду сынап көрдүк. Кудайга шүгүр, эч кимге муктаж эмеспиз. Сен чоң жигит болуп калдың. Берешендик көп сыноодон кийин пайда болот. Сен бул сыноодон өттүң. Кайраттуулугуң, берешендигиң жана иштен уялбастыгың сенин эң чоң жетишкендигиң. Сен экиленбестен чарчап турганыңа карабастан биз үчүн нан табууга аракет кылдың. Бул иш чыныгы берешендик. Унутпа, жоомарт киши бай болот. Берешендик алтын, күмүш менен эмес, кимдир бирөө илиминен, дагы бирөө тажрыйбасынан, бирөө күчүнөн, бирөө мээримдүүлүгү менен жоомарттык кылат. Хадистерде алуучу колдон берүүчү кол жакшы экендигин айтылган. Балам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары кыяматка чейин пенделер үчүн жашоо эрежеси болот деди. Кардардыкы ар дайым туура, аларга жок деген сөздү колдонбош керек. Мен устазымдын соодасын күзөтүп жүрүп, бир да жолу анын жок деген сөздү колдонгонун көрбөдүм. Кардар сураган баага жок дебестен, сураган нерсеси болбосо башкасын сунуштап, жакпаса кардарга шашылыш керек болбосо алып келип берчү. Бир окуяга күбө болгонмун. Устаздын дүкөнүндө жок матаны бир кембагал киши сурады. Бирок дүкөндө андай кездеме жок болчу. Устазым күтүп турушун айтып чыгып кетти. Бир канча убакыттан кийин кайтып келип,
кардар сураган баага берди. Кардар сүйүнүп кетти. Алып келинген мата кыркылбастан түрмөгү менен сатылар эле. Ал адам жалынса да берилмек эмес. Кийин билдим, имам Азам бир түрмөгүн сатып алып, кардарга ылайыгын кыркып саткан экен. Устазым мага кардар дайым туура деп айтар эле. Кээде кардарлардын миң түркүн кылыгына чыдоого туура келет. Ишкердикке кирген адам баардык кыйынчылыктарды мойнуна алат. Анткени ишин адамдар гүлдөтөт. Кардар болбосо дүкөндө да, малы да арзыбаган бир тыйын. Ушул себептен тартышып эч нерсе албай турган, дүкөндүн ичин айланып, маталарды тыткылап, кийип көрүп да айнып кала турган, арзан баа берип кете турган, жаңжал чыгаргысы келип калса, ызы-чуу сала турган алармандарга тек сабыр менен гана мамиле кылам. Анткени дүкөндө ушул үчүн отурам. Мен алармандардын кызматчысымын. Бул жыйынтыктарым, узак убакытка пайда болгон тажрыйба, устазымдын машакаттуу сабактарынын мөмөсү. Кардар ар дайым туура. Жада калса туура эмес болсо да, ал менен тартышуу жакшы эмес. Эгер анда туура эмес пикир пайда болсо, ал көргөн, билгенин сиз жөнүндө, соодаңыз жөнүндө туура эмес кептерди айтып жүрөт. Ишиңизди зыянга учуратат. Мына мал, кааласаң ал, болбосо жок. Же албасаң кармаба. Деги акчаңыз барбы? Албасаң мени эмнеге убара кылдың? Баарын чачып. Деген сыяктуу сөздөр кардарларды качырат. Кайтып ошол дүкөнгө жолобойт. Жакшы мамиле жана сабыр сооданы өнүктүрөт. Ошондуктан ар күнү кожоюнга ылайык кызмат кылуу, көңүлүн алуу жана сүйүнтүүнү ойлош керек. Туура эмес экенин билип турсаңыз да ашыкча тартышпаңыз. Айрыкча эгер баалар же малдар туура келбей жаткан болсо, базарды көрүңүз. Өзүңүз издеген баада табышыңыз мүмкүн деген сыяктуу жооп берген туура. Ошондо тартышуунун алдын алынат. Малыңыздын сапатына ишенип, айткан кептериңиздин далилин кардар кайтып келгенде көрөсүз. Эгер талашып тартышып кетип калып, кайра кайтып келген кардарга да жакшы мамиле кыла бериңиз. Бааны ашырып жибербесеңиз эле, ал дайым сизден сатып ала турган кардарга айланат. Айтор, дайым кардардын пайдасын көздөңүз. Ошондо бай болосуз. Өзгөлөрдүн аргасыздыгы бул мүмкүнчүлүк эмес. Устазым мага дайыма бирөөлөрдүн аргасыздыгы мүмкүнчүлүк эмес экендигин айтар эле. Ошондуктан айласыздыктан бир нерсесин сатып жаткан же карызынан кутулуу үчүн малын жарым баага сатууга даяр адамдан пайдаланбадым. Бир күнү бир адам менден көп санда мал алды. Белгиленген убакытта акчасын кайтара албады. Кийин жакшы жорго атын алып келип, жарым баада карызынын ордуна бермекчи болду. Бирок мен андан негизги баасын сатып алдым. Карызынан арткан пулду кайтарып бердим. Каттуу сүйүндү. Анын жүзүндөгү ыраазычылык, көздөрүндөгү кубанычты көрүп, муктаждыгынан пайдаланбастыкка дагы бир ирет өзүмө өзүм убада бердим. Көпчүлүк берекесин өзү качырат. Базарда ар кандай сатуучу бар. Карызы болуп калган адамдан арзый турган нерсеси болсо, баасы карыздан ашып турса да, ынсапсыздык кылып, карыздын ордуна алат. Натыйжада береке кетет. Же бир киши муктаждыгынан бир нерсесин сатмакчы болот. Ага акча зарылдыгын билген аларман кунун кетирип арзан сатып алат. Кийин эки эсе кымбат сатат. Бул иш каракчылык менен бирдей экендигин, чыныгы сүткорлуктан да ашып түшүшүн устазым көп айтар эле. Адал соода илим. Аны жакшылап үйрөнүп, өздөштүрүү керек. Эгер шариятты түшүнбөй соодага киришсе, сүткордукка аралашып калуу эч кеп эмес. Инсандардын аргасыздыгы сага берилген мүмкүнчүлүк эмес. Жүрөк байлыгы. Айрымдар байлыкты мен муруун түшүнгөндөй түшүнүшөт. Мен байлыкты колум бардык нерсеге жетиши үчүн эмес, көп алтын күмүш тыйындарды чогултуп коюп, көңүлүң каалаган нерсени сатып алуу, кемчиликсиз бардар жашоону түшүнөт элем. Жана көпчүлүккө өзүмдү көрсөтүп койгум келчү. Көпчүлүк болсо байлыкты жаман деп ойлойт, динден чыгарат,
adamды buzat, тынчтык кетет, жада калса бейишке кирүүгө тоскоолдук жаратат деп ишенет. Бул карапайым калктын өзүн өзү алдоосу. Эгер инсан илимдүү болсо, адал тиричилик кылса, акча менен мамилени жакшы тартиптеп алган болсо, байлык андай адам үчүн чоң бакыт. Бул адам үчүн чексиз мүмкүнчүлүк. Анткени алган колдон берүүчү кол артык экени хадистерде айтылган. Көпчүлүк имамдарга таң каламын. Адамдарды байлыктан ирэнжитип, кордукка жетелейт. Бул ката. Негизинде мусулман адам бай, күчтүү болушу керек. Антпесе кээ бир диндердин же илимсиз мусулмандардын алдында кор болуп калат. Узак жылдык тажрыйбамдан түшүндүм. Инсандарды байлыктан коркутуш, кайтарыш жакшы эмес. Байлыкты, абройду тууган урукка жакшылык кылуу, илим алуучуларга, аалымдарга эхсан кылуу, иш менен камсыздаш үчүн топтогонда жакшы болот. Мусулман бай болсо, ар кандай пикирлер, четтен кирип келе турган жалган максаттарга жол коюлбайт. Мусулман бай болсо, дин эч качан басындалбайт. Дагы бир маанилүү сөз. Ар бир мусулман согуш илимдери боюнча күчтүү болушу керек. Күч кубатка ээ, бай, акылы толо бир мусулман алсыз миңдеген мусулмандан жогору болот. Максатсыздар менен иштешүү белгисиздиктерге алып барат. Жашоодо дайыма чоң максаттарды коюп жашаш керек. Максаты жоктун барар жолу да анык болбойт. Ал кыялдарынын курмандыгы болуп же күтүүсүздөн иштери жүрүп кетишинин үмүттөнүп жүрө берет. Мен соода кылып, илим алып ушул нерсеге ындандым. Максатсыздыктан да оор кеселдик жок экен. Атамдын мага максатсыздар менен жүрүш белгисиздиктерге алып барышы жөнүндө айтканы чындык туура. Ар бир күнү ушул сөзү туура экенин көрүп турам. Инсан максаттарын, эрежелерин жазып жана убакыт менен чектеп коюшу керек. Ошондо өсүү болот. Эреже менен жүрүштү Алла Таала бизге үйрөтүп койгон. Мына 5 убакыт намаз мусулмандардын күнүмдүк эрежеси. Аткарса жакшылыкка жетишет. Аткарбаса балекетке туш келет. Демек, алсыз жаратылган инсан да күнүмдүк, жумалык, айлык, жылдык эрежелерин түзүп чыгышы керек. Ошондо максат коюп жашоонун маңызын табат. Лукман Хаким уулуна жаман адамдар менен достошпостугун айтып, эскерткенде уулу ыйманы бекем, акылы ак менен караны ажырата ала турган болуп калганын, жамандарга кошулса да кулк мүнөзү өзгөрбөшүн айтат. Ошондо атасы жылмайып коет. Мөмөлөр бышкан убакта уулу курттаган алмаларды көрүп, башка капка салып жатканын көрөт. Уулуна баарын бир капка сала бер дейт. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин алар капты ачып көргөндө баары чирип кеткен эле. Лукман Хаким уулуна карап коет, көрдүңбү дегендей кылып. Мына ушул окуядан максатсыздыктан адеп ахлагы начарларга кошулуп, акыры белгисиздикке кетип калуунун жолун алдын алуу үчүн жетиштүү. Калк үчүн жакшылык кыла турган улуу максаттуу, эч болбосо өзүн жакшы жакка бура тургандар менен достошуш керек. Ошондо максат коюш үчүн каалоо жана аракет пайда болот. Ишкерлер атаандаштары менен бириксе, элге жеңил болот. Ишкерлер биригип, калкка жеңилдик жаратуучу тараптары болушу керек. Эгер алар наркты көтөрүп, пайда үчүн бириксе, абал оор болот. Арабызда чоң ишкерлер келишип, бир бааны белгилеп, калктан арзан сатып алып, башка мамлекеттерге кымбат баага сатат. Калк дартын кимге айтсын? Мен жаштыгымда ушундай окуяларга күбө болгонмун. Башка мамлекеттерге мал сатып, ал жактан мал алып келип, өз мамлекетине сата тургандардын оюндарын көргөнмүн. Алар наркты белгилеп жатканда калктын пайдасын ойлобойт. Арадан жылдар өтүп чоңойдум. Соодам кеңири тамыр жайды, арзууларыма жеттим. Биз ишкерлер жааматы келишип, калкты кыйнап жаткан чойкоочуларга мал сатпай турган, жокчулук убакта да кымбат кылбай мал сата турган, эң маанилүүсү адамдарды иш менен камсыздай турган болдук. Айтор бир жаамат топтолсо, калктын пайдасын көздөшү,
адамдарга пайдалуу иштерди кеңешүү эң пайдалуу иш. Алла Таала такыбалык жолунда биригүүнү буйруган. Жакшылык жана такыбалыкта шерик болуңуз, күнөө жана чектен чыгуудан шериктеш болбоңуз. Маида 2-аят. Дайым окуу, үйрөн. Адамдар менден качанга чейин окушум тууралуу сурашат. Менин жообум дайыма бирөө. Өмүр бою окуймун. Илим алуучуга жада калса суудагы балыктар истигфар айтат. Суудагы жандыктардын баары илим алуучунун күнөөлөрүн кечиришин сурап турса, мен эмне үчүн окууну, илим алууну токтотушум керек? Ананда сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кытайдан болсо да илим алгыла деп айткан болсо. Адам заты окуп, үйрөнгөн сайын өнүгө берет. Мээ дагы булчундарга окшойт. Булчундар машыгып, жүк көтөрүп баштаганда күчтүү болгондой эле акыл да окуп, үйрөнүп, жаттаганда өсөт. Мен ар бир инсанга окуудан токтобостукка чакырам. Бул менин тажрыйбаларымдын топтому эмес, бул Аллахтын өкүмү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары. Негедир күндөлүктүн калган барактары жок. Аллах досумду өз рахматына алсын. Кыяматка чейин келе турган үммөткө жакшылык кылып кет.